Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, мээрими райымы жана берекеси болсун. Ар бир инсанды жараткан Алла Таала өзүнүн кудурети менен, каалоосу менен, өкүмү менен жараткан. Ар бир инсан бу дүйнөгө келгенде өзүнүн укуктары менен келет. Ошол укуктарды сактоодо Алла Таалам ислам динин түшүргөн. Ислам дини укуктардын, жоопкерчиликтердин, адептердин, милдеттердин дини. Чектерди өзүнүн чегинен ашпай аткаргандын дини. Бүгүнкү күнү эң бир орчундуу маселе аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы милдеттер жана укуктар. Ушуга биз маселеге токтоп, Кудай кааласа аялдардын милдеттери, аялдардын жоопкерчиликтери, мойнундагы ислам дининде кандай бактылуу болуш үчүн кандай иштерди аткарыш керек, мойнундагы милдеттерин аткарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти." Силер баарыңар жоопкерсиңер, ар бириңер кол алдыңардагыларга жооп бересиңер деп. Демек, күйөөсү үй бүлөсүнө жооп берсе, аял бала чакасына жана күйөөсүнүн мал мүлкүнө баарына жооп берет туугандар. Алла Таалам динди ушундай берди: эркектер динде жашаса, аялдардын жашоосу рахатта өтөт. Аялдар динде жашаса, эркектердин, күйөөлөрүнүн жашоосу рахатта өтөт. Анан эң негизи Алла Таала менен байланыш, тааллук ма Алла, аулия болуш, бенделердин укуктарын өзгөчө аялы күйөөсү аялдын укуктарын бермейинче мүмкүн эмес. Укуктарды ким берет? Кудайдан корккон адам берет. Ошон үчүн никеде, хутбада окулунат аяттар, алар такыбалык жөнүндө. Демек биз билдик, үй бүлөнүн чырайлуу болуштугу чырайлуу нерселер менен эмес экен. Чырайлуу адеп, ахлак менен экен. Үй бүлөнүн бакыты ал чырайлуу нерселерди, буюмдарды үйгө толтуруу менен эмес, балким ар бир адам, ар бир эркек аял чырайлуу кулк мүнөзүн оңдосо, ушу менен үй бүлөнүн чырайы бакыт экен туугандар. Жараткан Алла субханаху ва таала эң биринчи бул аялдарга айткан тууралуу бул баш ийүү маселеси, күйөөлөрүнө моюн сунуу, жөн эле эмес, бир өзүнүн аң сезими менен себептегенде бул баш ийүү дагы түздөн түз жөнүнө күйөөгө эмес, шарият айткан себебинен баш ийип атат. Ошонун себебинен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла таата лил махлук фи маасиятин халик." Алла Таала арам кылган нерседе махлуктарга баш ийүү жок. Демек, аялдар дагы күйөөлөрүнө, эгерде күйөөлөрү арам нерсеге буйрура турган болсо, арам ишти кыла турган болсо, анда баш ийбейт. Демек, мындан билдик, шарияттагы аялдардын баш ийүүсү бул кордук эмес. Бул зордук эмес. Бул ынтымак үчүн, биримдүүлүк үчүн, бул достук үчүн, бакыт үчүн, сүйүү үчүн. Демек, ада аялдар Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фассалихат qanitat hafizat lil ghaib bima hafizallah." Таза түз жүргөн аялдар, бактылуу аялдар, алар кимдер? Qanitat деп, баш ийүүчүлөр, моюн сунуучулар, Алла Таалага дагы, күйөөсүнө дагы хафизат лил гайб, жана өздөрүнүн абийирлерин, өздөрүнүн ыйманын, амалдарын сактоочулар күйөөсү жок кезинде жараткан Алла Таала аларды сактаганын себебинен дейт. Баш ийүү өтө ушунчалык чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Айюма имраатин саллат хамсаха ва самат шахраха ва атаат ба'лаха فأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فتدخل من أي أبواب الجنة شاءت." Кайсы аял 5 мал намазын окуса, орозосун тутса, абийирин сактаса, күйөөсүнө баш ийсе, 5-тин 8 эшигинин кайсысына кааласа кирсин деди. Демек, аялдардын мойнундагы эң биринчи бул милдет, күйөөлөрдүн алдындагы бул баш ийүү болуп эсептелинет экен туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эгерде Алладан башкага сажда кылуу уруксат болгондо, анда мен аялдарга буйрук бермекмин, күйөөлөрүнө сажда кылсын" деп. Демек, ушул жерден да билсек болот, ушунчалык улуу милдет болуп эсептелинет.
Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, dan suraganda ayyun nas a'zamu haqqan alal mar'a, ayalga ошол адамдардан эң көп акылысы ким дегенде заужуха, анын күйөөсү дегенде. Демек бул башии ушунчалык чоң маанилүү нерсе болгондуктан. Албетте буну чын жүрөктөн баш ийип, чын жүрөктөн моюн сунуп, жакшы көрүп, өзүнүн эрки менен, каалоосу менен болсо, бул таптакыр башка нерсе. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Hayrun nisa, ayallardan en жакшысы man tusirruka ida absart." Kaçan sen onu karasan, al seni kuvandırат deyt. "Wa tudi'uka ida amart." Kaçan buyruk versen, aha başı et deyt. "Wa tahfadu gaybatak an nafsiha ve malika." Jana sen jok oçurunda özün abirin dagı saktayt, sen mal mülkünü de saktayt. Dep başı boyunca ушундай деп айтат. Albatta ayallardan şu milletlerinin nafil orozalardı, nafil namazlardı, güyösün ruhsatsız karmağınga mümkün emes. Oşonda öyle üyden çıgı da güyösün ruhsatsız mümkün emes. Güyösünün mal mülkün anın ruhsatsız sarptagandagı mümkün emes. Жақшы бактылуу аялдар, аялдардын мойнундагы милдеттер болуп эсептелинет. Güyөсүнөн көп нерсени талап кылбаш керек. Канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк болсо, ошого жараша талап кылыш керек. Ошого жараша талап кылыш керек. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ayaldardын мойнундагы милдет güyösүнүн уруксатысыз башка эркектерди үйгө кирүүгө уруксат бербесин. Güyösүн уруксатсыз, güyösү отурган жерге отурганга дагы уруксат бербесин дейт. Бул аялдардын мойнундагы милдеттер экен. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, бул төшөк маселесинде güyösү чакырса, эгерде аялы келбей койсо, таң атканга чейин периштелер наалат айтат дейт. Бул дагы аялдын мойнундагы милдет болуп эсептелинет экен. Шариаттын чегинде güyöсүнө кооздонуу, güyösүнө өзүнүн жасап таза алып жүрүү дагы бул аялдардын мойнундагы милдет болуп эсептелинет экен. Albatta, bir ayallar bay болушу мүмкүн güyösүнө караганда, сулуу болушу мүмкүн güyösүнө караганда. Güyösү куник болуп, кембагал болсо, аны акарат кылбаш керек экен, аны кемсинтпеш керек экен. Güyösү кичине мындай кембагал үй бүлөдөн, же болбосо güyösү азыркындай кичине кандай десем, куник ошондойлорду эч качан аны кемсинтпеш керек экен. Албетте, эгерде аялдардын мойнундагы милдет катары эсептелинет, эгерде güyösү шариятка каршы бир иштерди кылган болсо, анда адеп менен аны тыюу салсын, адеп менен сунуш катарында тыюу салуу бул да аялдардын милдетинде болуп эсептелинет экен. Башка бирөөнүн алдында güyöсүнө арызданбасын. Мисалы эми güyöсүнүн арызын башка бирөөнүн алдында айтпасын да. Ошондой эле дайыма тилди тартканга аракет кылыш керек. Бул аялдардын мойнундагы милдеттер экен. Атын айтып чакырбасын дейт. Себеп güyöсүн айтканда, кандай десем, жакшы көргөн, жакшы сөздөр менен кожоюн деп, же болбосо кандай жолдошум дейби, же болбосо ушу паланчан өзүнүн балдарынын атасы деп айтабы. Кысасы атынан дагы мындай тергеп айтканда, атын атабы жакшы сөздөр менен. Жана güyöсүнүн туугандары өзгөчө айтканда ата-энеси, анын кайнатасы кайненесине таазим кылып, урмат сый менен аларга кызмат кылып, жакшы иштерди аткарсын дейт. Албетте güyöсүнүн иштерине жардам бериш керек. Бактылуу аялдардын белгиси 4 деп айтылат. Ал биринчиси тили таттуу болсун, көзүндө уят болсун, жүрөгүндө жакшы иштерди кылууга, сооп иштерди кылууга умтулуу болсун, колу дайыма алек болсун жумушка дейт. Урматтуу энелер, эжелер, карындаштар, келиндер, кыздар, мына ушул бардык милдеттер, жоопкерчиликтер бул Алла Таала жана Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тарабынан айтылган. Эгерде бактылуу болом десеңиздер, ушул нерселерди аткарыңыздар. Кудайым жараткан Алла Таалам баарыңыздарды бактылуу кылсын.